Soyqıladın жүзүн көргөзүп туура кылдыбы же туура эмеспи? Менин өзүмдүн жеке оюм туура кылды. Жеке оюм туура кылды, урматтуу тууган. Антпесе буларга канча эскертүү берилди, канча салып кетти, канча жүктөп кетти. Эртесинде кайра акчасын берип коебу же аларга чындап эле берип коебу. Кыскасы, эмне кылат? Мына ошону кыла берди. Эми ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт да. Буларды жашырып жүрө эле турган болсо, урматтуу тууган, мына ушундай өлүмдөр көбөйө берет. Наристелер көбөйө берет, өлгөн наристелер. Ал жерге таштап кое берет, урматтуу тууган. Ушуларды чыгарып койду. Кимдин эжеси, кимдин карындашы, кимдин жеңеси, кимдин жакыны, кимдин кошунасы билсин дагы, айтсын, жөн жүрө, анам анандай болуптур, алып келгиле деп апарып алып туруп, аны турмушка берсин. Турмушка болбой бере турган болбосо, урматтуу тууган, айылда аны сактап карасын. Күндө сурап турсун, анал жүрөбү, кайерге карагыла кетип калбасын дагы Бишкек жака деп ага керектүү нерсесини айылдагылар берип, туугандары карап туруш керек. Антпесе, урматтуу тууган, жетим иш деген не деген шумдук бул? Алла сактасын, бул эми 10 жерден эле кармалганы да, анан канча жашоонун бар. Чынында эле, урматтуу тууган, ошол көчөгө түшсөң, уяласың да, ошол энекемди машинадан алып, ошол окубаса экен деп катуураак айдайм да, ошол жерденчи. Кыз жок, кыз бар деп жазып койгон. Урматтуу тууган, алыс жакындан туугандар келет, алыс жакындан, урматтуу тууган, сый, урматтуу коноктор келет. Кыз бар, кыз жок деп жазып койгон. Не деген шумдук, урматтуу тууган? Кыргыз ушуга жетип калдыкпы? Я Алла, кыргыздын кызы эмес, кыргыздын коозусу дагы көчөдө калган эмес го. Кыргыздын коозусу дагы боз үйдүн ичинде эле жашап экен да, урматтуу тууган. Эми келип кыздарыбыздын ошондой көчөгө чыгып калгандыгы, бул биз үчүн өтө өкүнүчтүү. Мен жеке оюм, буларды ачыкка чыгарып жакшы кылды. Кийингилер дагы толук ойлонсун, көрсүн. Мурдагылар мындайлыкка барган эмес, ошондуктан алар иштерини таштаган эмес.